Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалымат технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетинин көчмө жыйынынын алкагында комитеттин төрагасы, мүчөлөрү жана Жогорку Кеңештин депутаттары Ош технологиялык университетине иш сапары менен келишти. Конокторду Оштун ректору профессор Жамбулут Турсунбаев тосуп алып, университеттин ишмердүүлүгү, билим берүү багыттары жана материалдык техникалык базасы менен тааныштырды. Делегация окуу жайдагы заманбап аудиторияларды, лабораторияларды жана студенттер үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыгышты. Урматтуу коноктор, мына ушул корпусубузду ремонттоо эми аз калды, бүтөйүн деп калды, кире бериш жери калды. Мына эки тарабына солнечный панель түшүрүлгөн, үстүнөн анан аркы капталына түшүрүлгөн. Ал жака койгонубуздун негизги эмеси кышында күн ушул жак менен гана өтөт да, ошондуктан эффективдүүлүгү аябай жогору болот да. Бунун азыр биздин долбоорлуу проектный мощностубуз 80 киловаттык. Бирок потеря болот. Потеря болгондо где-то бир 55-60 киловатт электр энергиясын күнүнө алабыз. Ушундай эле кудум эле ушундай корпусубуздун аркы корпусу бар. Аныкын быйыл Кудай кааласа баштайбыз деп алдыда турабыз. Бирок ошону баштала турган болсок, бул уже өзүбүздү камсыздаганга. Андан соң Жогорку Кеңештин депутаттары университеттин профессордук окутуучулук курамы жана жетекчилери менен жолугушуу өткөрүштү. Жолугушууда Оштунун жетишкендиктери, өнүгүү багыттары, илимий изилдөө ишмердүүлүгү жана инновациялык долбоорлор тууралуу маалыматтар айтылды. Биз үчүн эле эмес, алар үчүн деле жакшы болот да. Себеби сапаттуу адисти өздөрүнө даярдап алат да. Биз даже ошол производство өндүрүштөн, мекемеден окутуп аткан бир адиске бир аз акчасын төлөгөнгө деле даярбыз. Себеби дегенде бул биздин биринчиден аброюбузду көтөрөт, экинчиден ошол мекеменин экономикасын жогорулатат деген ойдобуз да. Себеби дегенде өндүрүш бул сөзсүз кол менен кармайынча бул теориялык билим менен эч жака алыска кете албайт. Бардык Кыргызстан боюнча жогорку окуу жайлар өзүнүн илимий изилдөө иштерин, темаларын практикага ылайык ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын өнүктүрүүгө, ар тараптан өнүктүрүүгө ылайык темаларга өтүшсө, актуалдуу темаларга. Ошондой эле сиздердин ар бир изилдөө иштериңиздер ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын ар тараптан өнүктүрүүгө багытталса, ал эми жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары бүт келген сунуштарды кабыл алып, аябай олуттуу карап, ар бир алып барган ишин ушул коштоп жүрсө, илимпоздор ишти алып кеткенде мугалимдер алдабайт да, аябай жоопкерчиликтүү окутуучулар. Ошондой эле билим берүү системасын өнүктүрүү, илим менен өндүрүштү интеграциялоо, жаштарды колдоо жана жогорку окуу жайлардын материалдык техникалык базасын чыңдоо маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, суроо жооп форматында талкуу уюштурулду. Бүгүн өлкөдө бир топ жакшы инновация тармагында бир топ өнүгүүлөр болуп атат да. Ошо сыңарына IT тармагы бар да силерде бүгүн турабы? ITден бир платформалар барбы силерде? Патенттер этилип, мамлекеттик мисалы түнүккө окшогон, кызматка окшогон, инфокомго окшогон бир же ошо мына медицина жагында атайын платформа, же багы цифровой геология, цифровой медицина дегендей платформаларыңыздар барбы буга чейин мындай жасалганчы? Универ плюс деген биз эмен иштетебиз, программабызды. Бүт университеттин ичиндеги документ оборот ошол универ плюс менен кетет. Сессиялар, иш документтеринин баардыгы ошол эме аркылуу жүрөт. Мана биздин өзүбүздүн программисттер патент алып, өздөрү киргизип внедрять эткен да. Андан сырткары кибер коопсуздук боюнча дагы бир нече эмелерди бизге сунуштаган, бизге жасап бергиле проекттерди деп. Программисттерибиз ошонун үстүнөн дагы иштеп атышат азырчы. Темир жолдун курулушуна биз адис даярдоо боюнча бизге вазифасы жүктөлгөн. Ошол университет менен биргеликте адистерди даярдоо үчүн азыр биз темир жол адистерин даярдоочу адистикти ачканбыз. Ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Лаборатория жасап берүү үчүн 2 кананы бергенбиз. Азыр ошолор каналарды жасалгалоо үстүндө турат да. Бул бир. Экинчи маселебиз электромобиль, азыр аябай актуалдуу болуп атат. Электромобилдүү кураштыруу боюнча лабораторияны ачып атабыз. Шандун деген провинция бар. Ошодон кечээ гана бизде Кытай Республикасынан келип кетти. Мына азыр сиздер көргөн корпусубуздун биринчи кабатында мына ушул транспорт багытындагы адистиктер үчүн ошону ачып, ошол жерде илимий окуу лабораториясын уюштуруп атабыз да.